Төгүп салгам да. Анан дароо эле майды куюп туруп аралаштырып баштадым эле. Жымыктар комок болуп эле тоголук болуп туруп калат экен. Ошон үчүн биринчи аралаштырып туруп анан жем маселеси туугандар. Баягы өнчөрөөк күзүндө бир 3 ай болду. 3 ай мурун даярдадым эле. Тез эле түгөнүп калды. Кайрадан жемди даярдашка туура келди. Бирок бир маселе пайда болду. Тооктор, мисалы кошкон нерселерибиз бар, арасында жанагындай мясорубокосная мука, дагы бирдеме деген чыгып, рябушка, боого окшогон бир пакеттиктерде болот эмеспи, универсалдар. Ошолор кошулат. Мен кошом да. Бул жерде азыр арпа, буудай, жүгөрү, жана башка нерселер дагы бар. Буга көбүрөөк нерсе коштум. Бирок айтайын деп атканым, ошол кошулган нерселер көбүнчө ун болот дагы, кармышканын түбүндө эле калып калат экен. Тооктор чоңдорун теріп жеп алат. Негизги пайдалуу нерселер ошол кармышканын түбүндөгү ундун курамында калып атат. Анан кандай кылабыз деп сурасам, группадагылардын бирөөлөрү суу кошуп кой дейт, бирөөлөрү май кошуп кой дейт. Суу кошуп койгону ден соолукка пайдалуураак, себеби андан эч кандай зыян жок. Бирок күнүгө тоокторго суулап, көөлөп берип туруш кичине колду кармайт экен, проблемасы көбүрөөк экен. Суу же май кошкондун пайдасы эмне? Болгон ошол пайдалуу нерселер бири-бирине жабышып, анан тоок жегенде ичине кирип кетет. Биз каалаган результат ошондо береби деп ойлоп коесуң да. Дароо эле май кошуп салган болчумун. Таптаза кадимкидей эле дүкөндүн майын 4,5 литрди 1,5 мүшөккө кошком. Бирок байкасам, кармышкада мындай түшүп кетпей, бири-бирине жабышып туруп калып атат. Көбүрөөк болуп калган окшойт майы. Анан азыр бул жерге дагы 1,5 мүшөк кургак жемди алып келдим. Ошону менен азыр аралаштырайын деп атам. Мына. Бул дагы ичинде майланган. Гранул деген жемдер бар эмеспи? Ошол гранулдун ордуна кандай кылып, ошол гранул сыяктуу пайдалуу кылып алабыз деп ойлонуп жүргөндөр үчүн ошол бир кошумча маалымат десем болот. Мына үстүнө төктүм. Мына сыгып туруп, кармасаң көп чачырап кетпейт да. Ушул чачырап кете тургандай болуш керек. Жемдин арасында мына ондай бар. Майланышкандыгын караңыз. Аябай майлуу ушул жерде. Бул жымык кадимки эле. Майды аябай сорот экен. Ошон үчүн муну майды кошпой туруп, жымыкты жемге толугу менен аралаштырып алса, жакшы болчудан. Бир аз да болсо, чаң болбой майланышып калды. Ошондо дагы 120-130 килограммга ашып барса, 4-4,5 литр май кенен кесир жетиштүү болчудан экен мына. Жакшы. Уже майланышып калды бир аз да болсо. Бул жерде туз бар. Соевый шрот деген бар. Сода бар, дагы эмне бар? Буудай, арпа, жүгөрү. Мен дагы коштум, жымык коштум. Ошолордун аралашмасы кыскасы мындай караганда сыртынан обычный жем. Коромдогу эпидемия жетишпей аткансып, суу көтөрүп кирсем, карагылачы. Бул эмне өлдү дебейсиңерби? Полевая брама. Короз болчу, сонун килейген. Чистокровный. Муну боул шүмшүк өлтүргөн. 99% гарантия берем. Себеби кечеген бир аз кыйын болуп аткан. Тетикилерге да кыйын болуп аткан. Анан мен булар балада тийишпесе керек деп ойлодум эле. Ошон менен боо 3 тоок өлтүрдү. Бир короздун башын жутту. Мондай короздун башын жутту. Экинчи короз бул тоок болчу. Кой, бөлөйүн. Булар кичине аралашып турса, азырынча жумуртка тубагандан кийин балким зарыл эместир деп ойлодум эле. Кечеген мен кармап дарыламыш болуп атсам эле ошондо эле келип чукурап секирип кыйын болуп аткан. Мынтип курбачылыкка чалып коюптур. Булар да айбанда. Жалко, не жалко. Свой, не свой дегенди билбейт да булар. Бүгүн Ош базардын жанынан өтүп барат.
ит базарына кирип калдым. Bir karmaşkalı olayınçı dep. Anam bugün bazar bolsa gerek, az içinde biraz chat çevirden kıska biraz көргөзгөнгө hareket kılayın da neler var eken neler yok eken degендей jem, karmaşka jana başkalarda. Karmaşkalar. Moğunu kanç som dediniz? 9 kilogram batat. Biroq menda mondaylары бар да, boğular жақшы негизчи. Ушундай алсам mı деп келгем. Жоқ be. Регулировкасы менен да бийик дейт. Түшөт бая чачылбай жегенге аябай жакшы да. Бирок 450 сом болуп кетти. О, негизи. Кармушканда кайсыл варианты бар болду ушулар экен? Ушулар эле анан могу кичинекейлер болот. 3 килолук, 6 килолук болуп кете берет. Булар канча сомдон алдылар? Булар 200 сом. 200 сом, 3 килограмм. Аны 6 килолук. Мондайлар бар экен, э? Жөжөлөр. Мунун 6 килолуктары бар, ал бизде 353 сом. Мондай ошо жөжөлөргө деле жаңы чыккандарга. Ошолор жакшы да. Бу канча сом бу? Бул дерге койгон. 170 сом. Онустан бир талайын. Böyle kalıp bas. О. Акыркысын. Дагы эмне бар? Тоокторго тиешелүү. Vaksin deyin. Немелер бар айтмакчы, шакектер. Жок, а? Ölçkünlü Жок, тооктордун буттарына андай белгилеп салып коюшат. Хорошо. Magazini var. Олардын кимиси сойгонго жарайт. На забой. Олар мисалы көргөзмө да туруп үйгө козуп коюп койгонга. Канчадан олар? Я привил того, кто сделал. А, тилердики. 500'den. 2,5 kilogram çarptı. Ne söyletiyorum bu zamana gel. Kaçre. Ya. Ne söyletiyorum bu zamana? Bul erkegi urgatçısı var. 5 aylık. Kaç son bul? 2000 lira. Тебе мальчика надо? А? Нет, оба надо. Вот мальчик, вот девочка. Мон мальчики был, девочкасы var. Мальчик. Да, это мальчик, да? Anne para da gerek yok. Это Мына анда-санда союп жеп турганга дегеним да. Eski video alsanız bundan çok paralar var. Мышыктай эле го байкуштар. Руками не трогать деп жазып койгула да. Мынау менен тең болуп, мынау не болот да чоңдугу. Булар 4 айда жетилет. А, ошондо чоңойбу булар. Булар 5 айда жетсе, бул 4 айда жетилет. Хорошо. 4 айда. Туутка киргендер уже кандай булар? 550'den. Kokko bu ne? Kok gene. Ming deysiz O, kok okşayt men darole barama dep turmun. Kok ken mana. Ördöktör kança aja? 600. O indikço. 1800'den 4000. Домашний жумурткалар бул. Бүгүн аз эле экен, эртең көбүрөөк болобу? Чагандай. Күнү боло ушундай болот абы. Ушундай эле болот. Келишет брама саткандар келишет. Ошо породалардан да көрсөкпү дедим эле да. Эртең келишет. Хорошо. Бу аяк кимдики бу ак тооктор? Нисушкаларбы? Нисушкалар 350 сомдон экен. Вот так вот. Бүгүн выбор деле жок экен почти. Жем сурап коюн үчүн не бар не жок. Тетигил жагында, бу ит базарынын ичинде жем саткандар бар боякта. Кандай иштер эже? Неме барбы? КТЦ. Бар. Гранулу или беркиндей? Беркиндей, гранула белгилейли. Канча болот ат? 45. Так, мындан да кошуп коюн. 45 сом экен. Дагы несин сурайын деп аттым эле. Сайдын жок, төтрүй бар 36-тан. Төтрүй 36 сом. Понятно.